Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve nfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Urmatlı okuçular, bugünkü öte turgan sabagыбыз bul Muhtasarul Kudri'nin Darat kitabından başlalat. Bismillah. Kitabut Taharati. Kitaptin eysi en algaç özünün kitabını Darat, tazalık kitabından başlap jatat. Ушул жерде грамматика жагынан токтолуп кете турган болсок, грамматиканы устаздардан өтүп атасыздар. Грамматика жагынан алсак, ушул Китабут Тахаратини биз китеп деген сөздү кааласак раф окуп туруп муптада кылабыз. Муптада болот, анан хабары махзуф дейт коет го, хабары түшүрүлгөн болот. Анда кандай болот? Китабут Тахарати хаза. Башкача айтканда Дараттын китеби бул. Бул дегени эми мына азыр силерге өтөбүз. Эгер кааласаңыз, тескерисинче кайра эле раф окуйбуз да, бирок муну хабар муптада махзуф кылабыз. Мунун муптадасы жок, бул жерде хазиф кылынган дейбиз да, не дейбиз? Хаза Китабут Тахарати. Эки түрдө окусак дагы болот. Китабут Тахарати хаза же хаза Китабут Тахарати деп. Бул грамматика жагы. Үчүнчү түр дагы окусаңыз рухсат берилет. Düşünüzler, üçüncü türlü nasb okuysunuz. Kitaba deb, maf'ulun bih kılıp okuysunuz. Mesela, ikra kitabet tahara. Sen Darat kitabını ne kıl? Oku degen manide. Kança erop verdik? Üçü. Birinde mubtada kıldık, ikincisinde haber, üçüncüsünde ne kıldık? Maf'ulun bih kıldık. Düşünüzler, ha? Emi bayqap turganыңızlarday, бұл модоф илайhi, биздин кыргыз тилинде алганда илик жөндөмөсү менен айкалыштырып эки сөздөн бир сөз куралып жатпайбы? Туурабы? Булардын ар биринин лексикалык, анан терминологиялык маанилери бар бул сөздөрдүн. Китеп деген сөздүн лексикалык мааниси бул чогултуу, жыйноо, топтоо деген маанини түшүндүрөт. Эмне экен мааниси? Чогултуу, топтоо, жыйноо. Мисалга арабтардын сөзү бар, катаптул хайла дейт да. Мен жылкыларды эмне кылдым? Чогулттум. Эмне үчүн эми китепти китеп деп аталып калды? Себеби китеп жазган кезиңизде сиз канча тамгалардан сөздөр чогулат турат, тамгаларды тогултасыз, сөздөрдү чогултасыз. Ошондойбу? Ошол себептен китеп деп аталып калган. Ал эми терминологиялык мааниси, башкача айтканда шарияттагы мааниси дейли. Kiteptin bu жердеги şariattагы истилахи мааниси бул бири экинчисине көз каранды болбогон маселелердин неси жыйнагы. Ар бирини өзүнчө карап тура турган бир маселелердин жыйнагын эмне деп коет экенбиз таксылар? Китеп. Дарат китебинде биз намаз тууралуу талкуулайбызбы? Намаздын фарзы мындай, тигиндей деп. Намаз китеби келгенде орозо тууралуу талкуулайбызбы? Жога, ар бирини өз ордунда талкуулайбыз. Ошону айтат. Эгер канчалык бири экинчисине бир шарт болуп келиши мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн, бирок эч качан биринде экинчиси тууралуу эмне кылбайбыз? Талкуу жүргүзбөйбүз. Ар бирини өзүнчө карап чыгышыбыз керек болот. Түшүнүктүүбү сөзүм? Китеп деген мааниси эмне экен? Бири экинчисине көз каранды болбогон бир маселелердин топтому дейсиздерби, жыйнагы дейсиздерби айырмасы жок. Экинчиси тахарат деген сөз. Муну мурунда эле өткөнсүздөр, тахараттын мындай сөздүктөгү мааниси бул жөн эле тазалык. Балким жан дүйнөнүн тазалыгы, кийимдин тазалыгы, кандай болбосун айтор тазалыкты түшүндүрөт да. Ал эми шариаттагы маанисини алымдар эки түрдө айтат. Кээ бир китептерде келет, баягы хадас менен хабастан тазалануу дейт. Хадас менен хабас дегени мындайча айтканда көзгө көрүнбөгөн шарият эске алган даратсыздык деп эмнени айтат дейт? Хадас. Ошонун тазалануу, анан жана эмнеден тазалануу? Хабас. Бул хабас деген чындап нажасаттарды айтат. Мындайча айтканда зарадан, кандан, ириңден, заңдан тазаланууду айтат. Түшүнүктүүбү? Кээ бир алымдарыбыз кичине башкачараак буга аныктама беришкен. Алардын кээ бир алымдарыбыздын аныктамасы боюнча тахарат деген сөздүн мааниси шариатта белгиленген мүчөлөрдү, ошол пайгамбар көрсөткөн жол менен дейин, кененирээк болуп калат. Пайгамбар көрсөткөн тартип менен тазалооду не деп коет? Тахарат деп коет. Ал биз алып жаткан жанагы даратыбыз таксыларын. Түшүнүктүүбү? Бирок биринчиси өтө жалпы болуп, өтө туура болот. Себеби бул китепте биз тек гана эмне жөнүндө өтпөйбүз? Дарат жөнүндө гана өтпөйбүз да. Бул китепте бизде таяммум бар, хайз бар, нифас бар,
Құдықтың тазалығы бар, терінің тазалығы бар. Ошон үчүн жалпы маанидеги аныктама айткан жакшыраак болот. Экинчи жанагы айткан аныктама бул ошол жалпы маанинин аныктаманын ичиндеги бир кичинекей хос өзгөчө аныктама болуп калат да. Ошон үчүн биринчиси не болот экен? Туурараак болот биринчи аныктама. Түшүндүңүзбү? Маани кандай дедик? Хадастан жана хабастан не? Чыныгы жана өкүм жагынан болгон ыпластыктардан тазалануу. Эмне деп аталат экен? Тахарат деп аталат. Түшүнүңүздөр, Эми көп кереңдешип ал жагына кирип кетпейли. Эми ушул жерде байкап турсаңыздар, тахарат деген сөздү азыр биздин китабы тахаратыбыздын ичинде биз канча нерселерди талкуулап чыгабыз. Жаңы эмне дедим? Кийимдин тазалыгы бар, дененин тазалыгы бар, кудуктун тазалыгы бар, теринин тазалыгы бар. Барбы? Бирок ошого карабастан китептин ээси бул жерде жекелик түрү менен айтып жатат. Тахарат деп. Өзү эреже боюнча эмне деп айтыш керек эди? Тахарат. Көптүк түр менен айтканда ошондо баардыгын камтып алмак эди. Бирок эмне себептен бул киши жекелик түр менен айтып койду? Көптүк менен айтканда жалпы сөз болуп, баардык түр тазалыкты эмне өзүнүн ичине камтыйт эди. Бул киши жекелик түрдө айтып койду. Себеби тахарат деген сөз бул мастар. Мастар дегенде бизде кыргыз тилинде уңгу. Уңгуну жанагы экилик түр бар го, тасния, жам дейбиз го. Экилик түр көптүк түргө айландыруу не эмес, мүмкүн эмес таксыларым. Түшүнгөнбү? Мисалга дарабай ядрибу зарбон деген сөздү сен экилик көптүк кыла аласызбы? Кылбайсыз. Ал уңгу, ал сөздөн башка нерселерди сиз аласыз. Ошолорду экилик көптүк кыла бересиз да. Буну кылганга мүмкүн эмес. Анан бул бир, экинчиси дейт, бул бир исми джинс дейт да, бир түрдүн аты, значит өзүнө тиешелүү нерсени бүт бардыгын эмне кылып алат? Камтып алат. Исми джинс дегени бул суу дегенде бир тамчы сууду дагы бүт ааламдагы сууду дагы камтып алган сыяктуу, бул да эле тахарат дегенде бардык түр, бир түр даратты дагы башкасын дагы не кылып алат өзүнүн астына? Камтып ала турган сөздөрдүн. Ошол себептен муну кайра не кылбайт. Жана көптүк түргө айтып неметкен эмес. Бирок кандай дей турган болсок, азыр биз грамматика жагынан айттык да, бул мастар, тасния, жам кылуу болбойт. Эми келечекте силер хидая окуйсуңар. Хидаяда Имам Маргинани рахматулла алейхи бул маселени кичине башкачараак кылып айтат. Китабы тахарат деп көптүк түр менен айтып коет. Эми ал кишинин дагы өзүнүн далили бар достор. Анын далили эмне? Кайсыл мастардын акыркы тамгасы та марбута болсо, токтогондо ха окулат го мына азыр. Марбута базы табы? Ошону тасния жам кылып болот дейт. Түшүнүңүздөрбү? Я. Анем кеттик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кала Аллаху Таала: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين." Улуу Аллах Таала айтты: "О имандуулар, эгер силер намазга туруп, намазды максат кылып ордуңардан туруп, даратыңар жок болсо, анда бетиңерди жуугула, эки колуңарды чыканагыңар менен жуугула, башыңарга мастат кыла, жана бутуңарды, кызыл ашыктарыңарды кошуп жуугула" деди. Хоп. Эмне үчүн китептин ээси ушул аят менен баштады? Мисалы, башка китептерди алып карасаңыздар, матындарды аят менен баштабайт. Мухтасар Вихояды ачып карагыла, башкасын ачып карагыла, сразу алегенде эле аят менен баштабайт. Түшүнүңүздөрбү? Аларда не дейт? Дараттын фарзы бетти жуу деп эле кетет. Аят жок ал жерде. Бул киши биринчи аят менен баштады. Эмне себептен десе, мунун себебинин бири ошол табаррукан деп коет. Менин китебим берекелүү болсун, пайдасы көбүрөөк болсун, пайдасы мол болсун деген максатта ошол Кудай Тааланын сөзүнү жазайын, ушундай пайдалуу болуп калсын деп туруп, ушул аят менен баштап жатат. Кыскасы бул аяттын ичинде Аллах Таала эмне кылды? 3 мүчөнү жууга, 1 мүчөгө мас тартууга буйруду. Эми тарап темасы ушул менен не болот? Кетет таксыларым. Хоп, фафарду тахарати гаслул а'да'i саласати ва масхур ра'си. Демек, дараттын фарзы 3 мүчөнү жуу жана башка мас тартуу дейт. 3 мүчөнү жуу жана башка мас тартуу дейт.
Байкап турганыңыздай бул жерде а дегенде эле немеден баштап кетип атат, андан кийин сүйлөмдү чыканактан айтып атат да. Биз беттен айталы. Бетти жуу деди эң биринчи. Бетти жуунда беттин дагы өзүнүн бир белгилүү чеги болот, ошол жерге чейин жууш керек. Андан аз айтсаңыз жарабайт, көп айтсаңыз проблема жок, аз айтсаңыз жарабай калат. Беттин чеги кайсыл жерден башталат? Бул китебиңерде айтылган эмес. Башка китептерде окугансыңар, баягы адатта адамдын чачынын өсүүсү бүтөт го. Адатта чач кайсы жерге чейин өсөт? Ошол чекенин үстүнкү тарабынан башталат. Чек. Түшүндүңүзбү? Анан не кылабыз? Эки кулактын жумшагына чейин. Жумшагына чейин дегенде, мына жумшактары да булар. Чейин. Значит, мына бак менен кулактын ортосундагы ачык жерлер дагы эмнеге кирет экен? Беттин чегине кирет. Анан эйик дейт. Закан деген сөз бул эйик да, эйиктин астына чейин деген сөз. Түшүндүңүзбү? Шундай 4 тарабы ушул болот. Хоп. Экинчи маселе, муну дайыма мен силерге айтам, дарат алган кезде башка китептерде, мисалга Мухтасарда сразу эң биринчи чачтан эки кулакка чейин, анан эйиктин астына чейин айтат да. Эмне себептен муну айтабыз? Себеби ушул дарат алганыңарда бир сүннөт бизде кичине ташталып кетет. Ал эмне? Өдөдөн ылдый көздөй сууду агызуу деген сүннөт бар. Ошо дарат алганыбызда бетке мындай кылбай, эмне кылыш керек? Чекеден куюш керек, ылдыйга түшсүн суу. Ошол сүннөт. Ошол даратты толук болуш үчүн ошол нерсеге маани беришиңер керек. Хоп. والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لظفر رحمه الله تعالى. Биздин 3 алымыбыздан максат Абу Ханифа, Абу Юсуф, анан Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи. Буларды кээде үчөө боло турган болсо уламайна салас деп коюп атат, бирок кээде ажырап калыштары мүмкүн бири-биринен. Ошол терминдерди үйрөнүп алсак пайдалуу болот. Абу Ханифа менен Абу Юсуф экөө бириккен кезде Шайхайин деп коебуз. Абу Ханифа менен Имам Мухаммад бириккен кезде Тарафайин деп коебуз. Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммад бириккен кезде Сохибайин же Имамайин деп коебуз. Булардын аталышында себептери бар. Эмне үчүн? Мисалга Шайхайин дейт. Жашы улуураак, жашы улуу айтат. Абу Юсуф менен Абу Ханифанын жашы бул кишиге караганда улуу болгондуктан буларды Шайхайин деп коюшат. Имам Мухаммадка караганда. Эмне үчүн Тарафайин дейт? Сабак болгон кезде Абу Ханифа менен Имам Мухаммад бир тарапта отурган, Абу Юсуф тиякта отурган да. Себеби Имам Мухаммад өтө сулуу киши болгон экен да. Чекесиге коюп бир жактан отурат экен да. Алыс турат да, бетиңизге турбайт да, сиз аны көрбөйсүз, бер жакта туруп турат дегендей мааниде. Не үчүн Имамайин дейт? Себеби булар экөөбү Сохибайин Имамай, булар экөөбү сабакташтар, мындай айтканда, силерге ошо курсташтар, чогуу неме болуп жүргөн кишилер да, бардык иштеринде. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн буларды Имамайин деп коет. 3 имамыбыздын көз карашы боюнча бут менен колду жууган кезде, колду жууганда чыканак, бутту жууганда кызыл ашыктаган жууудун өкүмүнүн астына кирет. Башкача айтканда жууш керек болот. Түшүнүктүбү? Бул маселеде Имам Зуфар рахматуллахи алейхи кайчы пикирде. Имам Зуфардын көз карашы боюнча кызыл ашыкка чейин жуасыз. Чыканакка чейин жуасыз. Чыканак менен кызыл ашык жуулбай калат. Дагы бир термин хилаф деп турат. Кээде хилаф деп келет, кээде ихтилаф деп келет. Ошонун экөөнүн ортосунда айырмачылыктар бар, достор. Хилаф менен ихтилафтын ортосунда айырмачылык бар. Эми кыска бир бөлүгүн айтып кетем. Жетет ошончо силерге. Хилаф деди ким ошол хилаф кылган болсо, далили слабый, доказательствосы слабый болгон тарапты хилаф деп коет. Эгер далилдери мындай тең тайлашып күчтүү боло турган болсо, ихтилаф деп коет. Эстен чыгарбагыла. Бул кыскача бир термин силерге. Мафхум? Кандай экен? Алсыз болсо далили, хилаф деген сөз колдонулат. Күчтүү болсо, ихтилаф деп коет. Азыр бул жерде эмне деди? Хилаф. Значит, Имам Зуфардын бул пикири не экен? Алсыз таксыларым. Түшүнүктүбү? Эми далилиге токтолуп кетсек, мисалга, Имам Зуфар рахматуллахи алейхинин далили мына Кур'анда азыр биз окуганыбызда илал марафик деди. Ила деген сөз бул чекти билдирет да туурабы? Ал барат ошол жерге чейин деген маани да бул.
Ошон үчүн ила деген сөздү колдонгон. Бул чейин болуп калат. Баягы Рамазан айында орозо тутуу түнгө чейин болгондой. Түн кирбеди да. Туурабы? Ошондойбу? Атимму сияма илал лайл деди да. Орозону түнгө чейин бүтүргүлө, толуктагыла. Ошон түн болгондо не кылабыз? Оз ачабыз биз. Күн батты, түн болду деген сөз болот. Күн батты, түн деп аталат. Ошолго чейин орозо тутабыз, андан кийин орозо тутпайбыз. Таң атканга чейин кайра жеп ичип жүрө бересиз. Туурабы? Бул маселени тиги маселеге не кылып жатат? Салыштырып жатат, кыяс кылып жатат. Биздин алымдарыбыз андай дебейт. Биздин алымдарыбыз дагы айтат. Ила дейт, кеде маа маанисин берет, бирге деген маанисин дагы берет. Иладан мурунку сөздү карайбыз. Кайсы жерди карайт экенбиз? Иладан кийинки, иладан мурунку. Эгер иладан кийинки сөз, иладан мурунку сөздүн жынсынан болсо, экөө бир нерсе болсо, значит, иладан кийинки сөз мурунку сөздүн астына кирет. Чогуу деген маанини берет, маа деген маанини берет. Эгер иладан кийинки сөз, иладан мурунку сөз менен экөө бир нерсе болбосо, анда кирбейт. Ага чейин деген маанини берип калат. Мисалга, орозодо илага чейинки сөздүн маанисин карагыла. Ва атимму сияма илал лайл. Иладан мурунку сөз эмне? Орозо тутуу. Андан кийинки түн. Түн менен орозо бир нерсеби? Түн, ал түн. Бул орозо. Ошондасыңар? Ошон үчүн кирбейт. Бирок эми бул жерде карагыла. Ва аржулакум илал каабайинде карагыла. Бутуңарды кызылашка чейин жуугула дегенде. Кийинки не? Бут. Мурунку не? Кайра эле бут. Туурабы? Аржулакум илал каабайин. Кызылашыкта эле бут да. Бер жагыда эле бут. Экөө бир жыныстан экенби? Же колду карагыла. Колуңарды жуугула неге чейин? Чыканакка. Чыканак колбу? Ушул жерге чейин кол да. Көрүңөр, экөө бир нерсе болгондуктан бул жерде кирип кетет деп коебуз. Кыскасы ошол таксы. Түшүнүңүзбү? Кыскасы бул жерде 3 имамдын пикири не экен? Туура. Ошондуктан биз кызылашык менен чыканакты не кылабыз? Кошуп жуабыз. Түшүнүктүүбү? Вал мафрузу фи масхи раси миқдарун насия ва хува руб'ур раси. لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه. Başka mas tartuğunun farz ölçümü mangday çaştın ölçümünce deydi. Al baştın 4'ten 1 bölügü deydi. Mangday çaş degeni mi? Mangday degen oşu yerde aytat taksın. Uşul. Al kança deyiz? 4'kö bölsеңizdер мына. Көрүңүздөр 4 болот. 4'ten 1 bölügü. Кыскасы баштын 4'ten 1 bölügüne мас тартуу фарз. Мейли сиз алдыңкы бөлүгүнө тартасызбы мындай кылып, бул жагына тартасызбы, 4'кө бөлүп алып, мындай тартасызбы, мындай тартасызбы? Айтор кыскасы любой тарабынан 4'ten 1 bölügüne мас тартсаңыз, сиз Кур'андагы вамсаху бируусикум деген аятты аткарган болосуз. Түшүнүктүүбү? Буга далил эмне? Лима равал Мугира ибн Шу'бата дедик го. Буга далил Шу'банын уулу Мугира радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылган төмөнкү хадис. Не дейт? Ата анна набий саллаллаху алейхи ва саллам ата субатата кавмин. Албетте дейт, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бир коомдун таштандысына келди. Субата дегени мына шыпырып туруп, шыпырыңды таштап коесуз го. Ошол жерге келди да фабала. Ошол жерде жеңил дарат сындырды. Ва тавадда, андан кийин эмне кылды? Дарат алды. Ва масаха алан насияти ва хуфайхи. Ошол жерде башына, жанагы маңдай чачына, жана неге? Эки масына мас тартты дейт. Пайгамбардын ушул мас тарткандыгы, баштын 4'ten 1 bölügüne маңдай чачына мас тарткандыгы, жанагы аяттагы вамсаху бируусикум деп жалпы айтылган сөз бар да. Башыңарга мас тарткыла деген жалпы сөз, достор. Ал канчасына мас тартыш керек, биз билбейбиз. Туурабы? Айткан эмес 4'ten 1'ине тарт, 3'ten 1'ине тарт, 2'den 1'ине тарт, же башыңа толук мас тарт деп айттыбы? Айтпады, мындай эле айтып койду да. Ошону мужмал деп коет бизде. Усул илиминде келечекте окусаңар, ал мужмал аят. Мужмал дегени шарият ээси тарабынан чечмеленүүгө муктаж болгон аятты не деп коет? Мужмал. Мындай аяттар көп. Аны шарият ээси чечмелеп берет. Мисалга, бала кишине айтам да, мен акимус салат, намазды тургуз дейм. Кана Кур'ан менен намазды тургузуп берсинчи. Тургузуп бере алабы? Намазды окуп бере алабы? Кур'анда намаздын ичиндеги пункттар жазылган эмес. Такбир айтасың, рүкү кылып рүкүдөс 3 жолу субхана раббиял азим, жок ал нерсе. Сөзүмө түшүндүңүздөрбү? Жок.
Аны пайгамбар чечмелеп берген. Ошон үчүн пайгамбар не дейт? Намаз тууралуу. Саллу кама раайтумуни усалли. Мен кантип менин намаз окуп жатканымды көргөнүңөрдөй не кылгыла? Намаз окугула деген хадис чечмелеген. Ошон үчүн биз акимус салатты пайгамбар чечмелеп берди, ошондой намаз окуйбуз. Башка ибадаттар дагы ошондой. Мисалга ажылыкка бар дейт. Валиллахи аланнаси хиджул байт дейт да. Аллах үчүн адамдарга жанагы үйгө барып ажылык кылуу милдет дейт. Аллах үчүн. Эми кантип? Айткан эмес ал жагына. 7 жолу айланыш керек, Сафа Марвага чуркаган амана деп, түйдө пункттары, дуалардан бери бардыгын не кылган эмес ал жерде? Айтылган эмес. Анан пайгамбар ана өзүнүн сөзү менен хузу ани манасикакум. Силер ажылыкта болгон ибадатыңарды менден алгыла деп туруп көрсөтүп койгон пайгамбар. Ошол сыяктуу эле мына жердеги аяттагын шарият эстараудан чечмеленүүгө муктаж болгон аяттардан. Башыңарга мас тартты деди, бирок өлчөмүн айтпады. Анан пайгамбар өзүнүн амалы менен көрсөтүп койду. Канча жерине мас тартты? 4төн 1 бөлүгүнө мас тартып койду. Ошол бизге далил болуп калды, достор. Түшүнүңүзбү? Эгер баарына мас тартуу фарз болгондо, пайгамбар 4төн 1 менен чектелбейт эле. Эгер андан азыраак өлчөм фарз болгондо, анда өмүрүндө эч болбосо пайгамбар бир жолу көрсөтүп коймок да. Себеп пайгамбар шариятты үйрөтүү үчүн келген. Туурабы? Ал жөндөн келген эмес да. Динди үйрөтүү үчүн келген. Андан төмөн, мисалга айталы, Имам Шафии сыяктуу мындай кылып койсоң, аларда неме да, фарз бүттү жай ордуна келет да. Эгер ошол нерсе бар болгондо шариятта, эч болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу өмүрүндө баягы көрсөтүп коймок да. Ушундай кылсаңар да болот деген. Бирок пайгамбар андай кылган эмес таксы, маңдай чачына мас тартты. Ошентип не кылдык, достор? Дараттын фарздарын бүттүк. Кур'анда Аллах Таала эмне менен баштады кол дегенди? Кол деп баштап, анан чыканак менен бүтүрдү, туурабы? Бут деп баштап эмне менен бүтүрдү? Кызыл ашык менен. Значит, биз дагы дарат алган кезибизде сүннөт болот, колдон баштап чыканакта бүтүрүү жууганды. Сразу эле сала калганда эле билекти сала калбаш керек да судун ичине. Сөзүмө түшүндүңүздөрбү? Же буттун ортосун сала калбай, каягынан башташыбыз керек? Буттун манжалары тарабынан, колдун манжалары тарабынан баштоо бул сүннөт амалга келет.